Карагер сулоо роман 3-бөлүм. Үйрөтүлгөн ат. Мен чоңоюп, көз алдыда жакшына болуп бараттым. Алдыңкы бутумдагы ак байпагым, маңдайымдагы ак жылдыз, жибектей кулпурган кара өңүмдү андан да көркүнө чыгара сулуулап турчу. Алинамдагылардын баары сулуулугума суктанышчу. Кожоюндун көптөгөн башка достору мени сатып алууну кыялданышчу. Бирок азырынча мени сатууну ойлоно элек. Балдарды жетайларды жумуш кылууга эрте мажбурлагандарды такыр жактырбайм, деп кайталай берчү ал. Мен төрткө чыкканымда кожоюн менен жайытка Гордон мырза келди. Бул баягы аңчылыкта уулу кайтыш болгон сквайр болчу. Гордон мырза мени көпкө карады. Тиштеримди текшерип, буттарымды кармалады. Андан соң кожоюн менин чуркашымды суранды. Мен акырын басып, майда кадамдар менен чуркап, андан соң каттуу сызып учтум. Муну жакшылап үйрөтсө, мындан жакшы ат чыгат, деп кожоюнга сырдуу карады. Кожоюн жооп катары мени өзү үйрөтө турганын айтты. Мындай мыкты атты үйрөнчүк мезгилинде эле кимдир бирөө каттуу чочутуп коюшун каалабайм, деп олуттуу жооп берди кожоюн. Ал чечимин кийинкиге калтырбай, эрте менен эле мени үйрөтүүнү баштады. Ошентип, менин балалыгым артта калды. Ошол таңдан баштап өзүмдү кызматтамын деп эсептеймин. Мыкты үйрөтүлгөн ат болуу көптөгөн адамдарга жеңил сезилгенчилик оңой иш эмес экенин айтып коюшум керек. Биринчиден, эркин, бактылуу балалыктан соң үстүңдө эриң, оозуңда ооздугуң, башыңда тизгиниң менен сени минип жүргөн адамды ал айткан жактарга эч кыжырданбастан ташып жүрүүнү үйрөнүү оңой эмес. Ал тургай бул баары эмес. Эрден кийин сени арабага чиркөөгө үйрөтүшөт. Башында ал узакка созулган азап болот. Айтмакчы, артыңа араба же жеңил коляска чиркелген болот. Кайда барбагын артыңдан калбай ээрчип жүрөт. Анткени ал сага бекем байланган. Жумуш учурунда ар бери эркин жүрүүгө эч ким уруксат бербейт. Иш убагында башка аттар менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес. Кимдир бирөөнү тепкенге же тиштегенге таакыр болбойт. Кызмат убагында өзүңдүн баардык каалоолоруңду унутуп, кожоюндун эркине баш ийишиң керек. Курсагың аябай ачкан болсо да чыдамдуу болууга аракет кыласыз. Кызмат учурунда күлгөнгө эч качан мүмкүн эмес. Мындай жоруктар жөнөкөй аттардын колунан гана келиши мүмкүн. Асыл кандуу аттардагы бул жүрүм-турумдар адеп акылаксыздыктын белгиси деп эсептелет. Эң жагымсызы, сага бир нерсени жүктөп койгону, жатууга же секирүүгө болбойт. Эркинде ойной албайсың. Жумуштан кайтып келгенден кийин гана кандайдыр бир убакытка кызматыңды унутуп, бул жөнөкөй, бирок таттуу кубанычтарга бата аласың. Мына эми мыкты үйрөтүлгөн ат болуу жана кожоюнга ак кызмат кылуу анчалык деле жеңил эмес экени баарына түшүнүктүү болду окшойт. Кожоюн мени үйрөтө баштагандан бери ооздукка кичине көнүп калдым. Чынында мага буга чейин себепсиз ооздугу жок эле жүгөн тагышчу. Кожоюн кыязы мен толук жабдыкталганымда эмнени туюшум керек экенин сезди окшойт. Ошондуктан кожоюн мага алгач сулуу берди. Мен аны жеп жатканымда кожоюн мени сылап, аябай мээримдүү сөздөр менен ооздукту оозума салып, дароо жүгөндү башыма тартты. Мени каптаган сезимдерди ырахат деп айта албаймын. Ооздук бул тим эле жоондогу адамдын сөөмөйүндөй болгон муздак темир экен. Аттарга ооздукту эки тишинин ортосуна тагышат. Ооздук тагылганда анын четтери ооздун эки жагынан чыгып турат. Ага башыңды, ээлиңди жана мурдуңду ороп турган боолор тагылат. Абдан жагымсыз сезим. Айрыкча биринчи жолу сезип жатканыңда. Жакшы дагы мен эч коркподум. Жаш чагымдан эле ат жабдыктары ден соолукка жана өмүргө коркунучтуу эмес экенин билчүмүн. Аны энеме тагышчу эмес беле? Анын үстүнө кожоюн ал күнү мага аябай боорукердик менен мамиле жасады. Мен ага эч кандай каршылыксыз эле жагымсыз боолору бар ооздукту так өзүндөй бекем тагууга уруксат бердим. Андан кийин өмүрүмдө биринчи жолу ээр менен тааныштым. Бул менин табиятыма анча каршы эмес болуп чыкты. Кожоюн өтө этияттык менен ээрди токуду. Ал мени менен токтоосуз сүйлөшүп жатты. Картаң Даниэль мени тизгинден кармап турду. Кожоюн кылдаттык менен басма айылды бекем тартып, мага дагы бир аз сулуу берди. Мен күчтөнүп алдым. Андан соң Даниэль жана кожоюн менен жайытты бир канча жолу айланып чыктым. Бул бир нече күн катары менен кайталанды.
Кожоюн ар дайым жагымсыз бир нерселерди басып өтүүм үчүн мага даамдуу сулуу берчү. Жыйынтыгында ээрге көнүп калып, аны мага токоону кайра өзүм суранчумун. Мунун артында сыйлуу тамак бар экенин билчүмүн да. Бир нече күн өткөндөн кийин кожоюн мени минип алып, экөөбүз жайытты аралап бастык. Мен аны менен баратып, кандайдыр бир жаңы нерсени сездим. Мен азыр толук кандуу жетилдим. Азыркы бай тажрыйбам менен үстүртөн карап, ошондогу сезимдеримди түшүндүрө алам. Бул мен үчүн анчалык деле кыйын болгон жок, бирок абдан ыңгайлуу да болбоду. Бирок эмнеси болсо да кожоюндун өзүн алып бара жатканыма сыймыктандым. Бат эле көнүп калдым. Ошондо кожоюн мени темир устага алып барды. Сага темир уста жакпашы мүмкүн, деди ал мага жолдо баратып. Бирок сен экөөбүздү ал жакта эч кандай коркунучтуу нерсе күтпөйт. Бир аз чыдап койсоң, сенин туяктарыңда укмуштуудай өзгөчө такалар болот. Кожоюнга толугу менен ишендим. Ал мага кандай айтса ошондой жасадым. Азыр да канча жыл өтүп кетсе да сыймыктануу менен айта алам. Менин темир устага барган биринчи күнүм кемчиликсиз сонун өттү. Бирок мен ооруну деле сезбедим. Темир уста бычагы менен алгач туягымды тегиздеди. Андан соң туяк түрүндөгү ийри темирди алып келди. Адамдар аны өз ара атка така деп аташат. Темир уста алар мага ылайыктуу экенине ынангандан кийин ар бир бутума бирден така кагып койду. Кожоюн менен үйгө кайтканыбызда басуу мага абдан ыңгайсыз болду. Такалардан буттарым аябай оорлошуп калды. Алар ылдыйга тартып, ар бир кадамды кыйынчылык менен таштап жаттым. Бирок убакыттын өтүшү менен көнүп калдым. Эгерде алар сага жакшы мамиле жасаса, көп нерсеге көнүүгө болот. Азабым такалар менен бүтөт го деп ойлогом, бирок андай болбоду. Мен темир такага көнүп бүткүчө эле кожоюн мени арабага чиркегенге үйрөтө баштады. Арабага чиркөө алдында мага тагылган көптөгөн жагымсыз буюмдарга салыштырганда ооздукка окшогондор эч нерсе болбой калды. Эң биринчи эле алардын арасындагы абдан катуу болгон моюнчаны айта кетейин. Аны моюнга тагышат. Араба үчүн ага байланган ооздук да керек. Ал мени кожоюн минип жүргөндө таккан ооздуктан алда канча жагымсыз. Бул ооздук чоң булгаары көз жапкычтар, айнектер менен жабдылган. Алар шора деп аталат. Аттар айлананы карабаш үчүн атайын жасалган. Алардын айынан бир гана алды жакты көрө алам. Бул ат жабдыктын токуму да такыр башкача. Ал өтө кичинекей, ага эч ким отурбайт. Бирок ага куйругумдун астынан өтүүчү кайыштан кур тагылат. Ошондон улам болсо керек, мындай кайыш курларды куюшкан деп аташат. Мындай адепсиз буюмду ойлоп табуу алардын кимисинин оюна келгенин такыр түшүнбөйм. Албетте, жыйынтыгында ага көнүп калдым. Көп жылдан бери куюшкан арабаны жарашыктуу жана жаркыратып тартып жүрүшүмө эч кандай тоскоол болбой калды. Бирок адамдар эмне үчүн куюшкан аттардын сулуулугу болгон куйруктун кооздугун бузуп коюшун ойлонушпайт? Мен аябай сыймыктанган сулуу куйругум ушул куюшкандын айынан аны эки бүктөп коюуга туура келет. Бул абдан төмөн деңгээлдеги иш-аракет. Адегенде ушул куюшкандын айынан мен тепкилегенге көнүп калдым. Эгерде менин жанымда бир эле Даниэль абышка болгондо, мен бул ырахаттан баш тартмак эмесмин. Бирок анын жанында кожоюн бар эле. Мен ушундай мыкты инсанды тепкилемек белем. Ошентип кайрадан моюн сунуума туура келди. Бара-бара мендеги каршылык жалынып өчүп, арабаны тартууда адам ташыгандай жай баракат кызмат кылып калдым. Апам мени менен аябай сыймыктанчу. Эми биз, кымбаттуум, экөөбүз тең кожоюнга ак кызмат кылабыз, деди апам мага бир жолу. Сага бактылуу үлүш түштү. Сенин бактың бар экен. Сага бакыт кушу конуптур. Көптөгөн аттар сенин ордуңда болууну кыялданышат. Шакирттиктин оор сыноолорун жеңип, кандай бактылуу экенимди сездим. Мени аны менен жолуктурган тагдырыма ыраазымын. Анткени мен аң сезимдүү жашоомдун алгачкы жылдарында эле көптөгөн аттардын бактылуу жашоосуна тоскоол болгон жаман ойлордон жана коркунучтардан арылдым. Мен эми кызмат кылууга толук даяр болуп калдым. Бирок кожоюн мени жумуш берип иштетүүгө шашкан жок. Мунун ордуна 2 жумага кошуна фермердигине конокко бардым. Ал жакта аттарды жайган чоң жайыт бар экен. Жайыт четинен тосмо башталып, анын так артынан түз эле темир жол көрүндү. Эң биринчи эле поезд мени катуу коркутуп жиберди. Ал күрүлдөп, түтүн жана от чыгарып,
ачуу кыйкырыгы менен кулагымды дүлүү кылып жибере жаздады. Бул ушунчалык коркунучтуу болгондуктан жайыттын алыскы бөлүгүнө чейин аябай катуу качып бардым. Ал жакта өзүмдү коопсуз сезип, бирок узакка титиреп жана кошкуруп жаттым. Бул мен үчүн катуу чоочулоо болду. Оттоп жатканымда тосмонун ары жагынан дагы бир нече поезд өттү. Алардан алыс болууга аракет кылып жаттым. Поезддер баары бир коркутуп жатышты. Алардын бир эле көрүнүшүнөн табитим жоголуп жатты. Баарынан дагы мага жайыттагы башка аттардын жүрүм туруму кызык болду. Поезд көрүнгөндө ал аттардын бири да башын көтөрүп койбоду. Алар мурдагыдай эле айланада эч нерсе болбогондой бейкапар оттоп жатышты. Бул мага ойлонууга мүмкүнчүлүк берди. Ызы чуу жана күркүрөгөнгө бир аз көнүп калган соң байкоо жүргүзө баштадым. Биринчи күндүн аягында поезддер аттардын өмүрүнө коркунуч алып келбешин түшүндүм. Андан сырткары алар жакынкы станцияларга темир жолдор менен гана жүрүп, биздин жайытка эч кандай коркунуч жаратпайт экен. Мен качан баарын түшүнүп бүткөнүмдө поезддер үчүн кабатырланбай калдым. Фермердин жайытында башкалардай жайбаракат оттой баштадым. Кийинчерээк поездди көргөндө жапайы дүрбөлөңгө түшкөн көптөгөн башка аттарды жолуктурдум. Ошондон бери паровоздордон такыр коркпой калдым. Бекеттердин жана темир жолдордун жанында өзүмдүн ат сарайымда жүргөндөй эле жайбаракат болом. Албетте бул жерде эч кандай салымым жок. Мунун баары кожоюнумдун иш аракети. Ал мынчалык акылдуу болбогондо поездден өмүр бою коркуп жүрүп өтүп кетмекмин. Коркок ат өзүнө жана кожоюндарына көптөгөн кырсыктарды жаратышы мүмкүн. Демек, сиздердин да аттарыңыздар поезддерден коркпосун десеңиздер, сиздер да аттарыңыздарды поезддин жанындагы жайыттарга оттотуңуздар. Менин оюмча, мындан өткөн жакшы жол жок. Фермердикинен келгенимден кийин чыныгы кызмат башталды. Кожоюн мени апам менен арабага көп чеге баштады. Мында да чоң акылмандык жаратты. Апамдан артык эч ким кызматтын ар бир майда чүйдөсүнө чейин үйрөтө алмак эмес экени кожоюнга түшүнүктүү эле. Апамдын колдоосу жана кеңештери башында мага аябай жардам берди. Эң негизгиси, анын айтып берген сөздөрүнөн адамдар жөнүндө көп нерселерди билдим. Көрсө, алардын баары эле биздин кымбаттуу кожоюнубуздай калыс жана жылкыларга боорукер эмес экен. Жөн эле зулум адамдар да болот, деди апам. Мен андай адамдарга эч качан аттарды жана иттерди ишенип табыштагым келбейт. Эч кандай зулумдук кылбаганы менен жөн гана келесоолугунун айынан мыкты аттарды жок кылып кое тургандар бар. Ошондуктан кымбаттуу уулум, өзүңдү толугу менен жумушка арнашыңды эле эмес, жакшы адамдардын колуна туш болушуңду да каалайм. Мындан сенин кийинки тагдырың көп жагынан көз каранды. Акылман боорукер апам, сен мага баарын кандай сонун түшүндүрүп бердиң. Биз дагы өз кожоюнубузду өзүбүз тандай алганыбызда гана эле. Бирок жылкыларга мындай мүмкүнчүлүк жөнүндө азырынча кыялданып турууга гана болот.